Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин Кытайдагы мамлекеттик сапары уланууда. Казак президентинин Бээжинге сапары өлкөдө антикытайлык маанай күчөгөн учурга туш келди. Кытай долбоорлоруна каршы чыккандар Токаевди Бээжинге баруудан баш тартууга чакырышкан. Президенттин сапары тууралуу расмий маалыматтарда Шинжаң казактарынын маселеси жөнүндө кеп сөз жок. Коңшу мамлекеттин башчысынын сапары тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет. 11 сентябрдан бери Кытайда мамлекеттик сапар менен жүргөн Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Бээжинде мамлекеттик жетекчилер жана ишкерлер менен жолугушту. Ал Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин саламдыбайын Кытайдын мамлекет башчысы Си Цзиньпинге жеткирди. Ошол эле учурда Кытай тарапта Токаевге жылуу сөзүн арнады. Сиз Казакстандын президентине жогорку көрсөткүч менен шайланып келдиңиз. Бул сиз өз элиңиздин чоң колдоосуна ээ экениңизди көрсөтүп турат. Сиздин жетекчилигиңиз алдында Казакстанда өтө жакшы өзгөрүүлөр, коомдо жана экономикасында чоң жетишкендиктер болоруна ишенем. Касым-Жомарт Токаев Казакстан Кытай ишкер кеңешинин 6-отурумунун ачылышында сүйлөп жатып, Кытай Казакстандын стратегиялык көйдөктөшү болуп калганын билдирди. Кытай дүйнөдө экономикасы боюнча экинчи орунда турган улуу держава экенин эске алсак, бул сапарым Казакстан үчүн өтө маанилүү. Эң башкысы бизге коңшу жана дос мамлекет. Президент Токаев ошондой эле Казакстандан Кытайга айылчар базык түлүктөрүн экспорттоонун көлөмүн көбөйтүүнү да сунуштады. Азырынча бул сунушка Бээжин кандай жооп бергени тууралуу маалымат жок. Казак президенти мындан тышкары Кытайдын улуттук валютасы юаньдан дүйнөлүк ролун көтөрүүнү дагы сунуштады. Токаев бул үчүн Астана эл аралык финансы борборунда Кытай валютасындагы инвестиция үчүн атайын механизм куруу максатын билдирди. Жаңа эко жүйө Кытай юаньынын әлемге тарауына элүү үлес косат деп сенемин. Астана халыкаралык каржы орталыгы Казакстан менен Орталык Азия элдеринин кәсип орундары үчүн Кытай юаньынын жаңа эсеп айырысуу крилинг орталыгына айналат деп сенемиз. Казак президентинин администрациясы маалымдагандай 11 сентябрь күнү Касым-Жомарт Токаев менен Си Цзиньпиндин жолугушууларынын жыйынтыгында тараптар 10 документке кол коюшту. Казак президентинин сапары Казакстанда Кытай долбоорлоруна каршы акциялар күчөгөн учурга туш келди. Өткөн аптадан тарта өлкөнүн бир катар шаарларында Кытай экспансиясына каршы нааразылыкка чыккандар бийликтен Кытайдын заводдорун жабууну жана президент Токаевдин Бээжинге сапарынан баш тартууну талап кылышкан. Казак өкмөтү Кытай инвестициясы экономиканы өнүктүрүү үчүн маанилүү экенин айтып, Биргелешкен долбоорлор алкагында эле жогорку технологиялык ишканалар курулуп, казакстандыктарга жаңы жумуш орундары ачылат деп маалымдаган. Кытай экспансиясына каршы акцияларды бийлик өлкөдө туруксуздук болуусун көксөгөн чакымчылдар уюштуруп жатат деп билдирип, бирок алар ким экенин ачыктаган эмес. Касым-Жомарт Токаевдин Бээжинге сапары тууралуу таратылган расмий маалыматта Кытайдын түштүк батышындагы Шинжаң аймагында турган казактар маселеси жөнүндө кеп сөз жок. Шинжаңдагы казактарга жасалып жаткан кысым жана алардын тарбиялоочу лагерлерге мажбурлап жайгаштырылып жатышы тууралуу алгачкы маалыматтар 2017-жылы жазында айтыла баштаган. Казакстандагы кээ бир уюмдар казак бийлигинен жана эл аралык уюмдардан Шиңжаңдагы казактарды куткарууну өтүнүп жардам сураган.